Turmuşqa чыккандан кийин күйөөңүздүн колун кармап сөз түрдө бул алтын нерсени келишип алыңыз. Биринчиден, биринчи үч нерсе. Биринчи, үйгө эч качан киргизбеңиз. Бул нерсени, үч нерсени тыюу салыңыз. Биринчиси гыйбатты. Урматтуу эже карындашым, эгерде сиз тилиңизди тыйсаңыз, күйөөңүз колун тыят. Эгерде сиз көчөдөн нарды экен ташып келбесеңиз, гыйбаттын өзү жок. Өзүңүз дагы сөз айтпаңыз, өзгөлөрдү дагы айттырбаңыз. Күйөөңүзгө дагы ушу менен келишип, башкалар тууралуу сөз болбосун. Бул үйүңүзгө берекенин негизги шамчырагы болуп эсептелет. Экинчиси, талашууну, ызычуунун не кереги бар? Талашууну, тартышуунун не кереги бар? Болбогон себептен нарды экенин айтып, бул аны бербей койду, буну бербей койду, мына көйнөктө бербей койдуң. Эркек киши сүрдүү болуш керек. Нарды экенин былжырап айтыштын кереги жок. Акча сен колуңда турсун, сейфте турсун. Аялың айткан нерсесин алып бер. Бирок акчаны берип, мына калаган нерсеңи ал деген эмес. Урматтуу мекендешим, талашууну, тартышууну үйүңө алып кирбейт экенсиң. Ал эми үчүнчүсү, кек сактоо. Сыр сакташ башка маселе, кек сактоо бул башка маселе. Ушинтип сөгүп койду мени. Ушундай кылып койду. Кек сактап, атасы чыгып кеткенден кийин атаңар ойношун алдыга кетти деп балдарына терс тарбия берип аткандар бар. Кек сактабаш керек экен. Ал эми экинчи нерсе, экинчи маселе, үч нерсеге убакыт белгилеп кой. Убакыт белгилеп койгула. Биринчиси телефонго. Бүгүндөн баштаңыз. Турмуш курдуңуз, ушундан контролду баштаңыздар. Телефонго убакыт бөлүп, ошол учурда колдонуңуздар. Туура азыр өнүккөнүбүз сайын телефонсуз ишибиз бүтпөйт. Бардык маселебиз, бизнесибиз телефонго байланыштуу. Бирок балдарга өтө катуу терс таасирин берип коет. Сүйлөшкөн учурда, башка бизнес темасында жазышкан учурда сыртка чыгып, көчөгө чыгып мүмкүнчүлүк болушунча. Себеби неге десеңиз, сиз балага даярдап атасыз да. Балага даярданып жатасыз. Эртең бала көрөт, телефон камчылап атканыңызды көрөт, эмне ойноп атканыңызды көрөт. Себепсиз тынбастан секунд сайын алмаша турган кадрлардагы видеолорду баягыдай TikTok'у дейби, Google'у дейби, ошолордон көрүп отурасыз. Бала көрүп алат сизден. Телефон иштетпе дешин өзүңүз иштетпешиңиз керек. Ошондуктан бүгүндөн контролду баштаңыз. Телефонго убакыт бергиле. Экинчиси интернетке. Интернетке байланган үй бүлөлөр бар бүгүн. Wi-Fi'ду коюп алган, баласы бул жакта, апасы бул жакта, атасы ал комнатада, интернет менен да. Чектөө киргизиш керек. Интернетти өз убагы менен колдонуш керек, урматтуу мекендешим. Эмне көрүп атат интернет? Сиз үйдө болосуз, болбойсуз. Америкада мен качып келдим дейт. Эмне себептен, эмне үчүн десеңиз, мен ушундай барабан антен, бардык канал тарта турган чоң антенна алып коюп койдум. Үйдө телевизор алып келип койдум дейт. Экран ушунчалык чоң дейт да. Сыймыктанып мен көрүп отурабыз телефондо, пультта ойнотуп, мынтип мындай кылып дейт. Балдарым кичинекей. Күндөрдөн бир күн ишке кеттим. Балдарым өздөрү калган, апасы дагы ишине кетти. Кайра бирдеке унутуп калып үйгө кайтып келдим дейт. Кайтып келип, эшикти ачып карасам, балдарым телевизордогу уятсыз сайттарды көрүп алып, ошо каналдарга коюп алып, ошол нерсени дуурап атат дейт. Ошол учурдан кийин телевизордо чектөө киргиздим дейт да. Кыссадан кысса алышыбыз керек, урматтуу мекендешим. Интернет бизди келтирип койбосун. Интернеттин биринчи этабына биз жеңилип бүттүк. Интернет кааласак бизге кирип бүттү. Ойлогон нерсебизди чыгарып берип атат. Көргөн нерсебизди кайра алып келип алдыбызга чыгарып берип атат. Күнөө кылыш ушунчалык жеңил кылып койду интернет. Мурда кыздарга тиешиш, кыздарга салам айтыш кыйын эле. Азыр кеңири телефондун таныш барып жакындыкты 190% жакындатып коет дагы, анан ал жагы 10% эле калып атат да. Интернетке чектөө киргизиш керек. Чектенип колдон. Биринчи этабына жеңилдик, экинчиси кандай болот Кудай билет. Мындан кийинки өнүгүү, мындан кийин телевизорлор бизге алдыбызга нелер чыгарып берет, Аллаху алам. Бирок, урматтуу мекендешим, сен этият бол. Интернеттин жүгүртөгү болуп калба. Үчүнчүсү телевизор экен. Бүгүн эгер сиз контрол кылбасаңыз балаңызды, бул чектөө киргизиш маселесин айтып атам. Телевизордо калаганын көрүп атса, балам сабагың не болуп атат деп
балам, досторуң, мына досуң кем деп суроо жооп кылбасаңыз, айтор бүгүн маани бербесеңиз, бирөөнүн паланчынын аяш уулуңуз паланчы жерде китеп окуп отурат, сизди балаңыз бул жерде телевизор көрүп отурат. Эртең ошо китеп окуган бала сиздин телевизор көргөн кызыңызды, балаңызды башкарат. Эртең лидер болот китеп окуган бала. Ошондуктан балаңыз күчтүү болсун десеңиз, айпадтай, баягыдай чоң-чоң телефон, телевизорлорду эмес, антип сүйүнтпөңүз. Чоң-чоң китептерди алып берип, өзүңүз баш болуп, үлгү болуп окуп сүйүнтүңүз. Ал эми кийинки үч нерсени ар дайым кылат экенсиз. Биринчиси, үйдө Куран окуу. Куран китебиңиз барбы бүгүн үйдө? Болсо да кайсы бурчта жатат, урматтуу мекендешим? Кайсыл текченин үстүндө чаң басып жатат? Кайсы шкафтын ичинде калып кетти ал Куран? Урматтуу мекендешим, эң узак окуй албай калганыңыз 3 күн эле болуш керек. Жумуштарыңыз чыгып, бирөө өлүп калып, дагы бирдеке болуп, касапат болуп, дагы бирдеке болуп, айтор убактыңыз ушунчалык болуп, эң көп 3 күн эле окуй албай калышыңыз мүмкүн Куран. Болсо күн окулуш керек Куран. Күн сайын окулуш керек. Бүгүнчү урматтуу мекендешим, бул Куран кимде бар, кимде жок? Качан үйгө проблема келип, өрт коюлуп, бир нерсеси күйүп кетип, сарайында уйлары качып, өлүп кетип, арам өлүп калып, бирдеке болгондон Курандарды жерге коюп, молдекени окутушту баштайт. Урматтуу мекендешим, ар дайым окулуш керек Куран. Окуй албасаң, балаңды окут. Ал колуңдан келбесе, ук. Интернетте Куран десең чыгат бүгүн толтура. Сиз билбеген, сиз көрбөгөн нерселерден, жамандыктардан сактай турган бул Куран. Куран ар дайым окулуш керек экен үйүңүздө. Ар дайым кыла турган нерсени айтам. Экинчиси, илимий сухбет. Балаңыз бар, кызыңыз бар, небереңиз бар. Балдарым, небелерим кегеле деп туруп, аксакал олорак. Кегеле кино көрөбүз. Сериал башталды дебей, кегеле. Илимий сухбет кылайлы. Бүгүн аксакалдар да өзүндө жок болуп атат да. Келет деп калаган жерде жеп кетет. Бүгүн балдарды жыйнап дасторкондон кийин дуа кылуу деген нерсе жок болуп атат. Балам бисмилла менен жегин, чоңдоп баштагандан кийин сен баштагын. Бул тартип, урматтуу мекендешим. Илимий сухбеттерди кылышыңыз керек. Өзүңүз баш болуп, күн сайын жок дегенде 15 мүнөттөн баштасаңыз, кийин барып кошуп 1 саатка жеткирип аласыз. Күн сайын китеп окуу болуш керек. Кечкурун бардыгы иштен келди, бардыгы садиктен келди, окуудан келди, мектептен келди. Күн сайын 1 саат китеп окуу саатын киргизишиңиз керек үй бүлөңүзгө. Неге, урматтуу мекендешим? Себеби бир өмүрдө, мисалы үчүн мына китепти ала турган болсок, мен өмүр бою топтогон тажрыйбаларым, илимий жетишкендиктерим, техникалык болсун, Теслада болсун, айырмасы жок. Айга чыгып байракты сайып койсом дагы ошо өмүр тажрыйбамды бүт бир китепке жазып таштап коем. А бул китепти окугандан кийин сиз 70 жылдык өмүрдү 1 саатта окуп койдуңуз дегени. 70 жылдык тажрыйбаны сиз 1 саатта мээңизге алып койдуңуз дегени. Ошондуктан да китеп окуган адам бир өмүр жашабайт дегени. Канча китеп окуганыңыз сайын ошончолук өмүр жашайсыз. 10 китеп окуган адам 10 өмүр жашаптыр. 100 китеп окуган 100 өмүр жашаптыр. Ал эми чубагысыз канча өмүр жашап койду. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, ойлонушуңуз керек. Илимий сухбет. Ал эми үчүнчүсү, жамаат болуп намаз окууну. Албетте, үй бүлөңүз болгондон кийин подвалдагы же бир бөлмөнү намазгана кылып коюңуз. Өзүңүз баш болуп, имам болуп, ар бир намазда жамаат болуп, буга бекем болуңуз. Себеби ар бир жерде намаз экен да. Дүйнөдө мындай ойлоп карасаңыз, намаздан өткөн ырахаттуу нерсе жок. Намазга бекем болуңуз, жамаат менен. Андан кийинки 4-чү, үйүңдө 3 нерсени көбөйтүшүң керек экен. Биринчиси дуа. Аллахым, ушуга чейин ашкере кылган, купуя кылган күнөөлөрүмдү кечир. Келечектеги күнөөлөрдөн сакта, баламды, кызымды кырсыктан сакта, ар кандай жаман апаттан сакта. Аллахым, келечегин кең кыл. Келечекте иманга, исламга, динге, мекенге, жерге кызмат кылган улуу инсандардан кыл. Айтматовдай жазуучу кыл. Молдо Нияз, Молдо Кылычтай акын кыл. Генерал болгон, губернатор болгон, Аллахтын кылычы болгон сахабалардай кыл.
дух жаатында эч кимден коркпогон Умар ибн Хаттабтай кыл деп дуа кылыңыз. Дуаны көбөйтүшүңүз керек. Балдарыңызга үйрөтүп дуа кылып, балдарыңыз алдында дуа кылган учурда жөн эле намаз окуп бүткөндөн кийин үнүңүздү чыгарып дуа кылыңыз. Бала аякта игрушкасын ойноп отура берет, бирок сиздин дуаңызды кулагы менен угуп отурат да. Сиз бул жерде билинбей тарбияны берип коюп аткан болосуз. Ал бала билбейт, игрушкасын ойноп отурат, бирок ушул жерде сиз тарбияны берип коюп атасыз. Үнүңүздү чыгарып Куран окуңуз, үнүңүздү чыгарып үйдө намаз окуңуз, үнүңүздү чыгарып дуа кылыңыз. Дуаны урматтуу мекендешим токтотпойсуз, көбөйтөсүз. Ал эми экинчиси зикир. Субханаллах, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Үйдүн түйшүктөрү, проблемалары чарчаткан учурда өзүңүздүн бакчаларыңызга чыгып алып, гүлдөрдүн алдында ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Албетте Аллахым, мен өзүмө зулум кылуучумун. Зикир кылып атканыңызда балдарыңыз келет, неберелериңиз келет, атам не кылып атат деп, мен зикир кылып атам деп, балдарыңызга да тарбия бересиз. Урматтуу мекендешим, зикирди көбөйтүшүңүз керек. Истигфар айтышыңыз керек. Пайгамбарыбыз кээ бир риваяттарда 70 кээ бирисинде 100 жол күн сайын калдырбастан истигфар айтат эле, тооба кылат эле. Истигфар айтышыңыз керек экен, зикир кылышыңыз керек экен. Ал эми үчүнчүсү тооба. Урматтуу мекендешим, бүгүн биз кааласак, каалабасак тооба кылышыбыз керек. Билип кылбай, өзүбүз билебиз. Күнөө экендигин билебиз. Андан кийин тооба кылып атабыз. Бирок биз билбеген, мына ушу сонун иш кылып атам ушул жерде деп кылып атабыз. Бирок ал өтө чоң күнөө болушу мүмкүн. Өзүңүз жакшылык деп билип бир нерсени кылып атасыз, бирок ал күнөө болушу мүмкүн. Ошондуктан биз тообого муктажбыз. Күн сайын тообону көбөйтүңүз, урматтуу мекендешим. Истигфар айтыңыз. Ал эми бешинчиси 3 нерсени азайтышыңыз керек экен. Биринчиси жешти. Жегениң букадай, анан кийинки сабактан кечке телефон чукулап ушинтип жатат да бүгүн. Бойдоксун, аякта тележкага бир фортерге бир КамАЗга ташты, 2 КамАЗ ташты жөн эле чогултуп коесуң. 2 КамАЗың 6000ден болгондо 12000 сом. Ошентип иштешиң керек сен, жок дегенде. Бул болбойт дегенде ошентип күнүнө 12000 тапсаң болот. Сен букадай жешиң бар, букадай күчүң бар. Жөн эле телефон чукулап жатат да бүгүн. Урматтуу мекендешим, ойлонушуң керек. Телефон чукулайт, каны кайнап турган учур, бойдок жигит телефондо не көрөт? Телефон нени көрсөтүп атат бүгүн? Наташа эженин эмчеги менен бир нерсе эженин көпчүлүгүн көрсөтүп атат. Ошондуктан ойлонушуң керек бул маселеде, урматтуу мекендешим. Жешти азайтышың керек экен. Бардык нерсе жештен башталат. Жегениңден кийин бул күчтүү болуп калды, энергия кирип калды дебесин. Көп жегениңден кийин уйкуң келет. Энергияң кетет. Көп жеш энергияны алып коет. Уйкуң келет. Уктап тоюп тургандан кийин дагы бир тамак жегин дейт шайтан. Дагы жегениңден кийин эми барып күнөө кылгын, зина кылгын дейт. Неден башталды? Жештен башталды. Ошондуктан да ашказанды 3кө бөлгүн. Биринчиси сууга, экинчиси абага, үчүнчүсү тамакка. Бүгүнчү этке, камырга, анын акырынан дагы лепешканы тыгып жеп атат да бүгүн. Аны кекирип жатат. Деп. Жешти азайтышың керек экен. Эң жакшы диета, урматтуу мекендешим. Бүгүн арыктайм дейт, ар ким ар нерсени айтып атат. Диетологдор чыгып атат. Эң жакшы диета бул. Бизге үйрөтүлгөн, көптөн бери келип аткан диета бул. Ач калмайынча жебейсиң. Ач калмайынча жебейсиң. Жесең той болбайсың. Мен баягы айтып аткан 3кө бөлүп коесуң дегени. Экинчиси, эмнени азайтат экенсиң? Уйкуну азайтасың. Бул биринчисиге байланыштуу. Автоматтык түрдө уйку азаят качан жешиң азайса. Жегенден кийин уйкуга тарта берет. Урматтуу мекендешим, уктоону азайт. Уктоону азайт. Себеби өмүр кыска. Өлүм жакын. Күн, убакыт, секунд сайын өтүп атат. Анан сен кантип уктайсың? Кайсы бетиң менен уктайсың? Эмнеге жетишип койдуң? Мына 4 ай калды 2025-жылга. Сен не кылып койдуң быйылкы жылы? Ар жылдын башында жаңы тетрадь менен жаңы пландар жазасың. Ар 2 ай кыласың, 2 айдан кийин калып кетет. Сен 2 айлыксыңбы? 2 айлык же 1 айлык болбо, сен өмүр бою бир нерсени баштадың, өлүп кеткичтен таштаба. Ошентип ниет кыл. Капыр, мусулман эмес. Күн сайын бир нерсени кайра кылып
чоң ийгиликтерге жетип атат. Ийгилик дегени бир нерсени бир ай, 2 ай кылып эмес, бир нерсени өмүр бою кылсаң ошондой результат болот, ошондой ийгиликке жетесиң. Биздеги минус жак, эң жаман нерсе акча алуу жака кызыгат, анан кыйналып калса кетип калат. Акча алуу жака кызыгат, кыйналып калса кетип калат. Мен англис тилди үйрөнөм, 2 ай таштап коет. Мен Россияга кеттим, Россияны да таштап коет. Ал жака барат, бул жака барат. Башын айтор, ким каяктын мактаса ошол жака кетип кала берет да. Өкүнүчтүүсү жаштар бүгүн акча алуу жака кызыгып атат. Өзүнүн кесиби сонун, келечекте өтө күчтүү профессор, доктор болуш керек. Өзүнүн бир жерин майын жантып чыга турган адам. Бирок акча алуу жака кызыгат. 2 ай кылат, 3 ай кылат, таштап коет. Урматтуу мекендешим, эч качан таштаба. Биринчи баштаба. Менин эрежем баштабайм эч качан. Бирок баштасам эч качан таштабайм. Сен да ошондой бол. Таштаба. Ошондуктан да Расулулла саллаллаху алейхи вассалам аз гана кыл, саз гана кыл өмүр бою. Күн сайын уланып турган эң жакшы дейт. Аз болсун, күн сайын уланып турсун деген, урматтуу мекендешим. Ал эми урматтуу мекендешим, үчүнчүсү көп сүйлөө. Азайтышың керек. Сүйлөөнүн не кереги бар? Керектүү нерсе, пайдалуу нерсе болсо сүйлө, болбосо унчукпа. Ошондуктан я жүзүп баласагын атабыз, тил арысан босогондон комдонгон, бошоп кетсе өзүңдө жеп койгон деп бекерден айткан эмес. Тил, мына оозубуз бузук экен. Тил кирип чыгып турат экен. Эгер туура эмес сөз чыгарсак, ал өзүбүздүн башыңа бале болот дегени. Өзүбүздө дагы тил кылычтан өткөр деп кыса кылып айтып койгон. Кылычта бирөөнү өлтүрөсүң, бир жерин кесесиң, жара кыласың, ал бүтөт. Бирок тил менен берген жаратың ал өмүр бою сакталып кала берет. Сен 100 жолу кечирим сурап барып огородунда 20 күн иштеп берсең дагы ал тил менен берген жаратың бүтпөйт. Ошондуктан да көп сүйлөбө, сүрдүү болоюн десең, сырдуу болоюн десең. Негизи эң күчтүү адам ким? Эң күчтүү адам проблемасын эч кимге айтпаган адам. Проблемасын өзү чечкен адам. Ал адам сүрдүү көрүнөт, ал адам сырдуу көрүнөт, ал адам бай көрүнөт, ал адам чыныгы мужик көрүнөт. Ал ким десеңиз, аз сүйлөгөн адам. Себеби аны эч ким эч нерсесин билбейт да. Ошондуктан көп сүйлөө, урматтуу мекендешим. Өзүңдү өзүң реклама кылба, сырыңды алдырып койбо. Сырыңды алдырып койбо. Ал эми урматтуу мекендешим, 6-чысы 3 нерсени үйүңө киргизбейсиң. Биринчиси процент. Арам. Процент бербе. Процент, буга шериктеш дагы болбо, аралашпа. Бүгүн кредит алып, үй салам деп аткандар, кредит алып, мал бизнес кылам деп аткандар, бизнести кылып аткандардан сурап көр, кеңешип көр. Алар 90% алба дейт кредит. Кредит менен бизнес кылба дейт. Себеби алардын башынан өткөн бул система. Бул процент деген ушундай, кредит деген ушундай. Урматтуу мекендешим, жамыр жок учурда зонтикти берет дагы. Качан жамыр жаса ошол зонтикти кайра алууга турган система да. Сага эч качан пайдасын бербейт. Проценттен, арамдан алыс бол. Арамдан асман канчалык алыс болсо ошончолук алыс бол. Себеби арамдыкы тез келет, бирок ушунчалык тез кетет, кабыргаңды кайыштырып, омурткаңды үзүп кеткенин өзүң түшүнбөй каласың. Адалдыкы тамчылап келет, бирок чугундуу болот, рахаттуу болот. Проценттен. Ал эми экинчиси арам рызык. Көчөдөн кантип таап келип атасың, маани бер. Аял киши үйдө эчтекени билбейт. Аны эмнени алып келсең балдарыңа жедере берет. Эркек киши көп нерсеге жооп берип калат экен да. Ошондуктан көчөгө чыгып ким менен сүйлөшүп атасың, эмне алып келип атасың, маани бер. Каяктан таап келип атасың. Урматтуу мекендешим, дүйнөдө бактылуубуз бүгүн. Европага, Россияга, Кытайга барбаган жерибиз калбады. Дүйнө үчүн, акча үчүн, доллар үчүн иштеп атабыз, таап атабыз. Бирок адал арам, оң сол маани бербей калдык да. Оңдон солдон кылып бүгүн чогулттук дүйнөнү. Үйлөрдү салдык, 3 этаж, 2 этаж кылып, касыр кылып, сонун кылып. Бул дегени салба деген эмес, сал, адалынан болсун. Бирок арамдан, адалдан кылып аралаштырып салдың дейли, бир күн өлүп калдың. Дарбазаңдан нарага дагы чыкпайт ошол дүйнө сени. Күзөтүп дагы койбойт. Экинчи жакын туугандарың, балдарың, чакаларың кабырга чейин барат, бирок кабырга кошо кире албайт. Ким кирет десеңиз, ушул же кылган күнөөлөрүң, же кылган жакшы амалдарың кирет. Урматтуу мекендешим, дүйнөдөгү эң өкүнүчтүү нерсе чогулткан бардык нерсең артта калат. Бир күндө бардык нерседен
журулуп каласың да. Бүгүн миллион сомго күйүп калсаң, үйүңдөн бир $20,000 бирөө урдап кетсе, канчалык кайгырып, канчалык депрессия, стресс болуп, молдоке мен кайгырып атам, акчам урдап кетти деп келесиң. А эртең бардык нерсени бир күндө жоготуп койсоң не болосуң? Ал жерде макул эми жоготтуң, макул кутулдум эми деп ойлобо сен. Кабырга киргенден кийин чогулткан бардык нерсеңе жооп бересиң. Бул эң коркунучтусу. Бирөөнүн акы урматы мекендешим андан кийинкиси. Көчөдө кетасыз, жөн эле мечитке келип калдыңыз, мечитте бирөөнүн шляпкасы турат, сурабай кийип койдуңуз, бул дагы бирөөнүн акысы болуп эсептелет. Сурап кийиш керек. Кичинекей деп маани бербейбиз, бирок ал дагы бирөөнүн акысы. Сурап кал. Бирөөнүн акысы урматы мекендешим. Бүгүн маани бербейбиз. Кичинекей арзубаган, Ошондуктан да урматтуу мекендештерим, бирөөнүн акы өтө жаман. Бул мынтип каргыш айтыш шарт эмес. Ичинен нааразы болуп, кичине мынтип туура эмес кылып койду десе, жетерлүү болот өзү эле. Сөзсүз эне мынтип келип алып, сени акылдым деш шарт эмес. Көзүнө жаш толдурсаң, курuyсуң, сен өспөйсүң. Бул дүйнөдө жаңылып, жакшылык көрбөй өтөсүң деп айткан. Ошондуктан урматтуу мекендешим, бирөөнүн акысынан корк. Бүгүн жетим ата-энеси жок, уялбастан келип, той кылабыз, мараке кылабыз деп жетимдин акысынан коркпостон туугандары келип, бирлешип, коросунда жалгыз турган коюн союп, кочкорун союп, же муну атасы өтүп калса, атасы тараптагы туугандары келип, машина сынап кетип калып, ону сынап кетип калып, буну сынап кетип калып, жетим байкуш эч нерсе колунан келбейт. Жаш бала эчтекени түшүнбөйт. Ошондон пайдаланып каалаган кылып аткандар бар. Бирөөнүн акысынан корк, урматтуу мекендешим. Керегинен ашча болуп чыгып кетет бул.